وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Урматтуу мусулман бир тууган, көпчүлүк адамдар эгерде бир буюм сатып алууну каалашса, эң биринчи ал буюмдун сапатына жана ал буюмдун кепилдигине карашат, гарантиясына. Эгерде ал буюм сапаттуу буюм болуп, жана ал буюмдун кепилдиги боло турган болсо, анда ал буюмду сатып алуучулар көп болот. А эгерде ал буюмдун кепилдиги көбүрөөк мөөнөткө чейин боло турган болсо, анда ал буюмду сатып алуучулар андан да көп болот. Эмне үчүн? Анткени ал буюм сапаттуу буюм болгондуктан ал буюмдун кепилдиги бар. Ошондуктан да ал буюмду сатып алуучулар көп болот. Жада калса, ал буюмдун баасынын кымбат экендигине да карабастан сатып алышат. Келиңиз бир тууган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бейишке кирүүгө кепилдик берген. Ким үчүн десеңиз, алтын нерсеге кепилдик берген адам үчүн. Бейишке кирүүгө ким кепилдик берип атат? Өзүнүн көөнүнөн эч бир сөздү сүйлөбөгөн Аллахтын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам берип атат. Эмне нерсеге кепилдик берип атат? Жыргалчылыгы түбөлүктүү болгон, жыргалчылыгы түгөнгүс болгон бейишке кирүүгө кепилдик берип атат. Кимдер үчүн? Айтканыбыздай, алтын нерсеге кепилдик бергендер үчүн. Ал алтын нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде баяндаган. Пайгамбарыбыздын ал хадиси Убадат ибн Самит радияллаху анхунун риваятынан келет. Бул хадисти имам Ахмед рахимахулла өзүнүн муснадында, жана Ибн Хиббан рахимахулла өзүнүн сахихинде, жана Ал-Хаким рахимахулла өзүнүн мустадракында алып келет. Пайгамбарыбыз айтат: "Идманули мин анфусикум ситтан адман лакумул жанна". Пайгамбарыбыз бул хадисинде силер мага өзүңөр тараптан алтын нерсеге кепилдик бергиле, мен силерге бейишке кирүүгө кепилдик берем деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул сөзүндө силер мага алтын нерсеге кепилдик бергиле деди, мен силерге бейишке кирүүгө кепилдик берем деди. Пайгамбарыбыз ал алтын нерсени баяндап, "Усдуку ида хаддастум", эгер сүйлөсөңөр чын сүйлөгүлө деди. Бул биринчиси. Чын сүйлөө. Мусулман адам ар дайым сөзүндө чынчыл болуу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келет, Бухари, Муслимде келет бул хадис. Пайгамбарыбыз айткан: "Чынчылдыкка бекем болгула" деген. Анткени чынчылдык жакшылыкка алып барат. Жакшылык болсо бейишке алып барат деген. Инсан чынчыл болуп жүрүп, чын сүйлөп жүрүп, Аллахтын алдында чынчыл деп жазылып калат деген. Ушул эле хадистин уландысында пайгамбарыбыз жалган сүйлөөдөн сак болгула деген. Анткени жалган сүйлөө күнөө иштерге алып барат. Күнөө иштер болсо тозокко алып барат. Инсан жалган сүйлөп жүрүп, жалган сүйлөөнү өзүнө адат кылып, жалган сүйлөп жүрүп, Аллахтын алдында жеткен жалганчы деп жазылып калат деген. Ошондуктан инсан, мусулман адам эмне ар дайым чынчылдыкка бекем болуу керек. Жана ошондой эле, урматтуу мусулман бир тууган, чынчылдык бул ыймандуулардын сыпаттарынан. Ал эми жалган сүйлөө пайгамбарыбыздын хадисинде келет. Бул хадис дагы Бухариде, Муслимде келет. Абу Хурайра радияллаху анхунун риваятынан. Пайгамбарыбыз жалган сүйлөөнү мунафыктардын белгилеринен деп айткан. Андыктан алтын нерсенин биринчиси бул чын сүйлөө.
Ал эми экинчиси пайгамбарыбыз айтты: "Ва ауфу ида вааттум" dedi. Егер уада берсеңер, аткаргыла dedi. Экинчиси уаданы аткаруу. Берген уаданы аткаруу. Аллах субханаху ва тааля Куранда уадасын аткаргандарды мактаган. Жана ошондой эле уаданы аткарууга буйруган. Аллах Таала ва ауфу бил ахди иннал ахда кана мас'ула. Уаданы аткаргыла. Албетте уада суралат деген. Куртуби рахимахулла айткандай, уадасын берип, уадасын бузган адамды уадасын бузгандыгы үчүн суракка алат деген. Жана да жогорудагы өткөн хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям уада берип, уадасын бузууну мунафыктардын белгилеринен деп эсептеген. Андыктан алтын нерсенин экинчиси бул берген уаданы аткаруу, уадага бекем болуу. Ал эми үчүнчүсү пайгамбарыбыз айтты: "Ва адду иза туминтум". Эгер силерге аманат жүктөлө турган болсо, ошол аманатты өтөгүлө, аткаргыла dedi. Башкача айтканда, аманатка кыянат кылбагыла dedi. Аллах субханаху ва тааля өзүнүн сөзүндө: "Инналлаха я'мурукум ан туаддул аманати иля ахлиха". Албетте Аллах Таала силерди аманаттарды өз ээлерине берүүгө буйруйт деген. Андыктан, урматтуу мусулман бир тууган, алтын нерсенин үчүнчүсү бул аманатка кыянат кылбоо. Ал эми төртүнчүсү пайгамбарыбыз айтты: "Вахфаду фуруджакум" dedi. Уяттуу жериңерди сактагыла dedi. Уяттуу жериңерди арамдан сактагыла dedi. Башкача айтканда, зынадан сактагыла dedi. Аллах субханаху ва тааля Куранда ыймандууларды сыпаттаганда: "Валлазина хум ли фуруджихим хафизун" деген. Алар өздөрүнүн уяттуу жерлерин арам болгон зынадан сакташат деп айткан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде алтын нерсенин төртүнчүсүн эмне деп айтты? Силер уяттуу жериңерди арамдан, зынадан сактагыла dedi. Бул төртүнчүсү бир тууган. Ал эми бешинчиси пайгамбарыбыз айтты: "Ва кудду абсаракум" dedi. Көзүңөрдү сактагыла dedi. Башкача айтканда, көзүңөрдү арам нерселерге кароодон сактагыла dedi. Мусулман адам эгерде көзүн сактай билген болсо, анда өзүнүн напсисинин каалоосун, напсисинин шахватын сактай алат. Эгерде көзүн сактай албай, көзүн тыя албай турган болсо, анда ал адам өзүнүн напсисинин шахватын тыя албайт. Ошондуктан да алымдар айтышат: жүрөккө кире турган жолдордун эң негизгилеринен бул көз деген. Башкача айтканда, көз аркылуу, көз бир жаман арам нерселерге караганда жүрөк бузула баштайт деген. Ошондуктан да айтканыбыздай, мусулман адам көзүн сактай билүү керек. Аллах субханаху ва тааля Куранда пайгамбарыбызга: "Айт ыймандуу эркектерге көздөрүн сакташсын" деген. Андан кийинки аятта: "Айткын ыймандуу аялдарга көздөрүн арам нерселерге кароодон сакташсын" деген. Бул бешинчиси бир тууган. Ал эми акыркысы пайгамбарыбыз айтты: "Ва куффу айдиякум" dedi. Колуңарды сактагыла dedi. Бул дегени, колуңар менен эч кимге зыян бербегиле, колуңар менен эч кимге зулум кылбагыла деген маны.
Musulman адамды пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыпаттаганда мусулман адам ким дегенде чыныгы мусулман адам анын колунан жана тилинен башкалар зыян чекпесе деген. Бул кол менен зыян бербөө алтынчысы, урматтуу мусулман бир тууган. Биз ар дайым ушул хадисте айтылган алты нерсени көңүлүбүзгө түйүп жүрүшүбүз керек. Эгерде ушул алты нерсенин бирине жолугуп кала турган болсок, биз ушул хадисти эске келтирип, пайгамбарыбыздын жаннатка кирүүгө кепилдик бергенин эске келтирип, биз ушул алты нерсеге болгон амалыбызды бекемдешибиз керек. Айтканыбыздай ар дайым көңүлүбүзгө түйүп жүрүшүбүз керек. Себеби бул хадисте айтылган алты нерсеге кепилдик берген адам үчүн бейишке кирүүгө кепилдик берилди. Биз бул хадисте айтылган алты нерсеге болгону кыскача эле токтолдук маанилерине. Болбосо бул алты нерсенин ар бирине өзүнчө токтоло турган болсок, бул бизден көптөгөн убакыттарды талап кылат. Аллах субханаху ва тааля баарыбызга тавфик берсин. Аллаху алям. Ва саллаллаху ва саллам аля набийина Мухаммад ва аля